Туғандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Қырғыз байдың катталуучулары, мекендештер, мен бұл жердемін. Амансыздарбы? Мен сіздерге жакшы кабармен чыгып атам. Толугураак маалыматты полончу айтып берейин. Бул полону мен неге минип алдым, туугандар? Снежок деген таксопарк бар. Ал таксопаркта мен тааныштарым, досторум ушул убакытка чейин 1 сом тыйын бербестен выкупка машиналарын алып, машиналарын бүтүрүштү. Азыр куда кааласа эконом комфорт плюстар бар экен. 500 штук азыр Шкода Rapid менен Polo бар экен. 2019 бардыгын жылы мына пробегтер ошол 160га чейин экен да, кыскасын айтканда 70 миң пробегтен 150 миң пробегге чейин. Бул видеону ошол таксиге чыгат элем, акчам жок эле, выкупка алайын дедим эле деген туугандарга жөнөтүп коюңуздар. Максималдуу түрдө бул керектүү видео, куда кааласа. Буга чейин Снежок таксопаркы көптөгөн мекендештерди машина алуу кылган, жакшы эле айдап жүрүшөт. Менин досторум деле мына 500 штук мына комплектациялары өтө дерскилер бар экен. Биринчи келгендерге насип этсин. Мына Титан дискаларда ички комплектацияларын көргөзүп болдук. Мындай эле комплектациялар өтө дерси экен, карагыла. Простой жок да, 1.6, 1.4 каалаган форматыңыздарда бар. Булардын баалары мындай 1.752 экен. Анан кийин күнүнө 2400дөн экен, күнүгө общий эсептегенде 2 жыл колдонот. 1 жыл иштесеңиздер, мисалы биринчи жылда полный документацияларını бардык нерселерин бүтүрөт. Келесиздер, машинаны аласыздар, документацияларын полный кол коесуздар, болду, кетесиздер. Жак десемдерди аны көргөзөм азыр. Биринчи келгендерге мына ушундай ана бул жерде Титан дискадагы пололор бар экен. Титан дискада көп эле окшойт, а? Терип аласыздар да. Биринчи жетишип келиңиздер мына. 1 сом акча бербей машина алып болуңуздар, туугандар. Этияттап, акырын айдап дегендей. Машина минеткендесин таптит этип айдап жүрбөгүл анан. Алыңыздар, жетишип алыңыздар. Жак десемдерди көргөзөйүн анда. Ошол видеого лайк басып, комментарий жазыңыздар мына. Көптөн бери иштеп келет парк. Ишеничтүү. Жалпысынан алганда буларда ошол 700дөй машина выкупка берилет экен. Эконом, комфорт плюс кошулчу. Машиналар аябай көп. Эртерээк келип жетишип калсаңыздар, комплектациясы жыйынына илешесиздер. Мына туугандар, айткандай эле жак десемдер, булардын общий суммасы 3 миллион 200 болот. Күнүгө ошондо 3500дөн айланып калат экен. 2,5 жылга берилет. Чек жеген жак десемдер. Анан көп ойлонуп аткан болсо, булардын запчастары барбы, мисалы уруп алсам не кылам деп. Булар өздөрү заказ кылышып, полный бар жогуна жардам берет. Булардын өздөрүнүн автосервистери бар, май алмаштырган жерлери бар. Мына ушундай ички комплектацияларын силерге көргөзүп берейинчи. Туугандар, тоокел кыгандар сразу алды негизи. Анан ойлонгондор ойлонуп дагы деле жүрүп арендага машина менен жүрүшөт. Комплектациялар өзү вообще дерски болот да булар. Муну караңыздар. Охо, бар жогу бар. Булар бардыгы иштейт дем. Короче, комплектация машина мингендер полный көп эле билет. Мен өзү машина тапканда деле комментарийга түзүк курук жазбайсыздар. Көзгө эле көрөйүн. Коеюн мына. Ушундай комплектация. Булардын пробегтери канча болуп калды ошондо? Канчадан канчага болуп калды? 70ге чейин экен, 70 миң пробегге чейин экен. Алыңыздар туугандар, жетишип калыңыздар. Булардан ошол 150-200га жетпей эле калыптыр. Ошол жалпысынан ошол 700 штуктай выкупка берилет экен. Бул видеону ошол группадан группага таратып пайдалуу видео болду деп ишенем. Куда калса чынында 1 сом тыйын берип машина алып өзүңүздөр өткүзүп алсаңыздар, бул күнүнө негизи арендага алганда деле ошол 3,5 миң нарак бияк айланат. Бул өзү мекендештерге плюс болуп атат. Бул выкупчу куда калса алдамай жок, ишеничтүү. Буга чейин алгандары бар. Документациялардан жардам берет. Буларга деле ошондой биринчи жылы полный документациялардан жардам берет. Экинчи жылдан өзүңүздөр аракет кыласыздар. Келерки видеолорун көрүшкөнчө, куда калса Кыргызбай эл кызматына боло бермекчи. Жакшы лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Москвада болуп аткан жакшылыктарды, наркы беркилерди полный чыгарып берүүгө мен аракет кылам. Аты жөнүм Иса Асылов.